Азыр мен окуй турган жомок Каракушпай деп аталат. Илгери бир кедей адам болуптур. Атасы уулунун өмүр сүрүүсүн каалап, атын Миң Жашар коюптур. Бир күндөрү куугун сүргүндөн алыс болуш үчүн алиги кедей Миң Жашар өзүнө жайлуу конуш издеп чыгат. Жолдо келе жатып, Сөксөөлдүн түбүндө өлүм алдында жаткан кара кушка туш болот. Анын абалы өтө начар экен. Башын көтөрүүгө да дарманы жок. Тек гана алайган чоң көздөрүн жылтыратып, жардам сурагандай ишарат кылат. Ага боору ооруган Миң Жашар кушту жерден эңип алды да үйүнө алып келди. Алып келген кушту көргөндө атасы аябай сүйүндү. Тапкан ташыганын ага берип бакты. Куш урматка бөлөндү. Ошондон уламбы, куш күндөн күнгө ал күчкө кирип, тез эле торолду. Бир күнү баягы кушка тил бүтүп, адамча сүйлөп мындай деди. Чынында мен куш эмесмин. Атым Каракушпай, жаз тоосун маанектеген бир элдин ханы элем. Жер жайнаган малым, казыналуу, сөөлөттүү ордом, сарайым бар эле. Күндөрдүн биринде мал ичин аралап жүрсөм, алдыман бир марал чыга калып качып жөнөбөспү. Мен анын артынан түштүм. Алдымдагы кара аргымак канчалык күлүк болсо да жете албады. Ошентсе да маралдан көз жазбай, артынан сая кууп отуруп, канча суу кечип, канча ашуу ашканын белгисиз. Бир кезде атым сүрдүгүп жыгылгандай болгонун гана сездим. Башкасын билбейм, деди куш. Кушнун адамча сүйлөп отурганын көргөндө Миң Жашар да, баласы менен Зайыбы да аябай таң калышты. Куш сөзүн улады. Силер чочубагыла, менин айтканым чындык. Мага кылган жакшылыгыңарды унутпайм. Келерки жылдын ушул маалында мага мейманга келиңиздер, сый урматымды көрүңүздөр, деди да куш үйдүн чамгарагынан учуп чыгып, көздөн кайым болду. Кыш кетип, жаз келди. Күндөрдүн биринде Миң Жашар Каракушпайдыкына бармакчы болуп, жолго камынып, жол жабдыктарын дайындап бүтүп, жана 40 жолдош алып, аттанганы жатканда бир селсаяк чал келип калды. Чырагым, деди ал. Узак сапарга чыкканы талаптанып жатыпсың. Жолуң шыдыр болсун, деди да сөзүн улады. Мындан чыгып 40 күн жол жүргөндөн кийин Кум тоого кез болосуң. Ал жер эл жашабаган, суусуз, күн аптабы туш тараптан илеби урган чөл, мээ кайнаткан ысык. Андан ары Муз тоо деген бар. Ал жерде жай кышы муз кетпейт, суук. Ал дагы бир катаал ашуу, зор сыноо. Мына ушул кооптуу эки тоскоолдон аман эсен өтсөңөр, бара турган жаз тоосуна жетериңер анык, дейт. Жүдө кийинген чалдын ушунчалык билгичтигине ыраазы болгон Миң Жашар чөнтөгүнөн бир теңгелик дилди берди. Анан алиги аксакал бир кызыл, бир ак гүл берип, мындай деди. Ак гүлдү Кум тоого барганда, кызыл гүлдү Муз тоого барганда атыңдын көкүлүнө байла. Аман эсен өтүп кетүүлөрүңөргө себепкер болот. Жолоочулар күндөп-түндөп жол жүрүп, аптабы куйкалаган кызыл кумга туш болушат. Аттары да, өздөрү да таңдайлары катып, көздөрү чекчейет, суусашат. Ошондо Миң Жашардын эсине баягы чал берген гүлдөр түшөт. Кум тоого туш болгонун сезип, атынын көкүлүнө ак гүл тагат. Ошол замат сейрүүн жел жүрүп, күн салкын болуп калат. Андан ары бир нече күн жол жүргөндөн кийин бир жерге келгенде, бети башты каарыган суукка учурашып, томуга башташат. Бул аралык Муз тоо экенин билип, аттын көкүлүнө кызыл гүл такса, бир заматта жайдын күнүндөй күн жылый түшөт. Ошентип жолоочулар андан ары жол улашты. Бир нече күн жол жүргөндөн кийин жашыл аймак токойго кез болушат. Жаш кайынга конуп алып, миң куултуп сайраган булбулдардын мукам кайрыктарына шылдырап аккан тунук булактын дабышы кошулуп, жолоочуларды шаттыкка бөлөдү. Андан ары жаңыдан көз жарган көктөм, байчечекейлердин аңкыган жыпар жыты, мурун жарарлыктай кеңири мейкиндик учурайт. Ошол жерден жолоочулар жер жайнаган көп малга кез болушту. Мал кайтарып жүргөн эки баладан малдар кимдики, дешет. Бу мал Каракушпайдыкы. Тетиги жаркырап көрүнгөн Каракушпайдын сөөлөттүү сарайы. Дагы бир айтаарыбыз бул, Каракушпай силерге 4 түлүк малдан канча болсо да алдыңарга салат. Алтын казына жүктөгөн кербен да бар. Бирок силер ага алданбагыла. Анын бир күмүш сандыгы бар. Берсе ошону алгыла. Балдар ушуну айтып малына кетишти. Миң Жашар жолдоштору менен андан ары жүрүп отуруп Каракушпайдын алтын сарайына 3 күн, 3 түндө араң жетти. Мейман келерин Каракушпай өзү да сезсе керек. Булардын алдына кыз жигити аралаш 200 адам тосуп чыгышты. Ошентип урматтуу меймандар ал жерде айлап жылдап жатып калышты. Күндөрдүн биринде Миң Жашар досуна элге кайтчу убакыт болгонун эскертти. Ошондо досу муну айтты. Дагы бир аз жатсаң болот эле. Айла канча шыр кете турган болсоң, алдыңа 4 түлүк мал айдатам. Ага кошуп алтын казына жүктөгөн кербен берем, деди. Миң Жашар досунун берем дегендеринен баарынан баш тартты. Акыры муну айтты. Берсең кош кулпусу бар сандыгың бар экен. Ошону алам. Бербесең жөн эле кайтам, деди. Каракушпай кыйышпас досунун бул айтканын эки деген жок. Муну айтты. Берейин досум, бирок бир шартым бар. Сандыкты жол жүрүп баратып ачпа, үйүңө барганда ач. Ошентип Миң Жашар 3 жыл, 3 ай мейманчылап, кетээр маалы болду. Алар кайтып келаткан сапарында жолдон адашып кетип, көп убара чегишти. Камдаган оокат ашы түгөндү. Айла кеткенде күндө биринин атын союп,
этин жеп оокат кылышты. Акыры 40 жолдошу унаасыз жөө калышты. Эми Миңжашарга жолдоштору мындай талап коюшту: сен бизди элден бөлүп алып чыктың, досуңа бардың, жер жайнаган малды албай, жалгыз сандык алдың. Мына, эми мындай абалга дуушарландык. Эми бул сандыкты көрсөтүңүз. Эмне касиети бар экен мүмкүн? Мунун ичинде бизге азык болчудай бир нерсе бардыр, дешет. Миңжашар аргасыздан сандыкты ачты. Караса, анын ичинде алтын сандык бар экен. Аны ачып жиберсе, 4 бурчунан 4 түлүк мал чууруп жөнөсө болобу? Эсеп жеткис мынча малды жолоочулар айдап жолго сала албай, кантер айла таба албай, же кайтып сандыкка киргизе алышпай эстери кетип эңгирешти. Миңжашар отура калып, жер сабап ыйлап жатты. Бир кезде так маңдайында турган пилди көрдү. Ал Миңжашарга: жөн эле ыйлай бербе. Эгер ушул малдын баарын кайрып келип, сандыгыңа салып берсем, эмне бересиң? Деди. Ошол малдын тең жартысын бөлүп ал. Жок, албаймын малыңды, деди пил. Куйкулгер, атымды берейин. Албаймын. Каалаганың эмне? Мага бүйүңдөгү жалгыз балаңды бер. Макул, деп айтып жибергенин байкабай калды Миңжашар. Ошол замат пил малды жыйнап, сандыкка кийирди да: 40 күндөн кийин барамын, баланы аламын, деди да көздөн кайым болду. Миңжашар жолдош жоролору күмүш сандыктагы олжосу менен аман эсен элине келип түштү. Үй бүлөсү кубанып чоң той берди. Той тарады. Арадан бир нече күн өттү. Миңжашар баягыдай болбой, көңүлү чөгүп, жүдөп баратат. Муну байкаган уулу: атаке, күндөн күнгө өңүңдөн азып, жүдөп баратасың, жашырбай сырыңды айт, деп өтүнөт. Канча аракет кылып айтпайын десе да, баласы аргасыз кылды. Акыры Миңжашар уулуна болгон сырын айтты. Бар болгону ушулбу? Деп күлдү баласы. Анын жарасы жеңил. Эгер пил келсе, мен аны саадак менен атам, найза менен сайып өлтүрөм. Ага болбосо Куйкулгер атты минип качып кетем, деп баатырсынды. Ошентип арадан бир топ күн өттү. Бир күнү үйдүн сыртынан кандайдыр бир дабыш чыккандан улам бала ирегенин туурдугун түрүп караса, үйдөй болгон зор пил экенин көрдү. Саадак менен атты эле жебе тешип өтө албай жерге түштү. Куйкулгерди минип алыстан күүлөнүп келип, найза менен алынын жетишинче сайып өттү эле, анын учу майтарылды. Аны көргөн бала качып жөнөдү. Жети кыр ашканда пил кууп жетти да алдын тороп туруп ментти. Сен менден кутула албайсың. Андан көрө аттан түш да менин жонума мин. Мен ач демейинче көзүңдү ачпап, деди. Аргасы кеткен бала пилдин айтканын аткарды. Пил жолун улады. Бир кезде көзүңдү ач деген дабыштан улам көзүн ачып, жанында келбеттүү жаш жигит турганын көрдү. Экөө тең эки ак боз ат миниптир. Жетегинде бир боз ат бар экен. Сен бала, деди пил. Ушул жерде кал да, тиги көрүнгөн айылга бар. Ал жерде бир бай кызын күйөөгө узатып, той берип жатат. Кечинде айылдын четиндеги өргөдө кыз келиндер тамак жешет. Сен ошолордун колдоруна суу куюп бер. Сулуу кызга келгенде шамды өчүрүп, кызды көтөрүп сыртка алып чык. Мен эшик алдында даяр турам, деди да пил көздөн кайым болду. Айткандай эле ал айылга барса тойдун тамашасы кызып калган экен. Кимди ким билсин, бала элге аралашып кетти. Кечинде кыздардын өргөөсүнө баагырып, алардын колдоруна суу куюп кирди. Байдын сулуу кызына келгенде шамды өчүрүп жиберип, кызды көтөрө сыртка жөнөдү. Жанагы жаш жигит 3 ак боз атты кармап күтүп турган экен. Шарт илип алып, зуу коюшту. Алар тез эле Миңжашардын үйүнө келишти. Булар келсе, жалгыз баласынан айрылган эмелер аза күтүп жатышкан экен. Баласын көргөндө Миңжашар да, Зайыбы да ыйлап жиберишти. Жаш жигит аларга муну айтты: сыйга сый, балаңарга адал сүт эмген сулуу кызды колукту кылдым. Эми силердин келиниңер болот. Мен баягы пил, сен Каракушпайдан каалап алган сандыктын ичиндеги көп малдын колдоочусу кээси болом. Эми мен кетем. Эгер керек болсом, атымды 3 жолу айтып чакырсаңар, ошол замат даяр болом, деди да көздөн кайым болду. Ошентип Миңжашар да, анын баласы менен келини да узак өмүр сүрүп, каалаган муратына жеткен экен дешет.